Жумагаз Токтурбаев атындагы Толгомош орто мектебинин 3-классынын окуучусу Кенжебеков Атай. Азаматсың. Кандай китеп окуп жатасың? Мухаммед Калый Турсуналиевдин Талаш деген аңгемесин окуп жатам. Ой, Азамат, бул айбанаттар жөнүндөгү тамсил турбайбы? Кел экөөбүз жаныбарларды туурап окуйбуз. Макулсуңбу? Макул. Кеттик анда. Бир күнү майпаң басып, бир кырдан экинчисине ашып бара жатса мамалак. Алдынан күчүк чыкты, жебүүчүдөй абалап. Ваф ваф! Ал аңгыча бөлтүрүп жетип келди, кайдан жайдан сабалап. Келишти дагы бачик менен коенек, эң акырында шалпаң кулак коделек. Анан ойноп оюнгангандан кийин тараар алдында жыйын талаша кетишти, кимдин атасы кыйын. Бөкөрдөн бөкөр эле талашасыңарга жалап, деп баштады мамалак. Менин атам аюуга ким дегенди апаралап, кайыңды жулап бир колдоп деген мактансаңар боло чамалап. Эй, мамалак, деп сүйлөдү бачик. Ар жерде керек амалайла, кара күчтө ныпым жок пайда. Түркүдөй куу, түркүдөй сак, болмок деген кайда? Жол таба билип, ар кандай кыйын кыстоо жайда. Эми коенек сүйлөйт. Менин атам болсо амалайла дегенди сүйбөйт, күч дегенди да билбейт. Ачыркоо жагынан болсо бутуна тийбейт. Демек, ошончо күлүп болгон соң ар кандай баледен качып кутулганы оң. Эмеси өзүмдүн атам баарынан кыйын, баарынан чоң. Ай, талашып кетесиңер. Бекерге убакытты өлтүрүп деп сүйлөдү. Баарынан чогуу өлтүрүк, мактансаңар да канчалык баары бир жетпейсиңер бөлөгө. Кыйындыгын мындан бил, колдон талаш отко көз көрөнө. А менин атам дөбөт, адам баласы менен өнөк. Талай керегине жарап, көрсөтүп жүрөт көмөк. Коросун атама кайтатат, кожоюн бир жака кетсе жөнөт. Ошон үчүн кыйыныңар жок дөбөттөн бөлөк, деп сөзүн бүтүп ваф бир койду күчүк. Мактанар кезиңер бол элек, деп сүйлөдү коделек. Кана айткылачы билели, атаңар деги айкырганды билеби? А менин атам эшек, ачуусу келип кезек, айкырчы болсо кетай, арстан да селт этет дешет. Мына ушинтип алтоо талашып тартышып жатты. Кимисине кошуларды билбей, менин да башым катты. Абдан кызыктуу жомок экен, Түшүндүңбү? Ооба апа, мага абдан жакты. Азаматсың.